АКШ жана Европанын Орусияга киргизген санкциялардын сааты Кыргызстанга тиери мурда эле айтылып келген. Эми муну өкмөт дагы мойнуна алып, алдагы 2-3 жылда белди бекем буушубуз керек деп ачык айтууда. Эфирде Капитал экономикалык обзору, студияда Назгүл Коңгурбаева. Саламатсыздарбы? Бул чыгарылышта Орусиянын Борбордук банкы интервенциялардын бир күндүк көлөмүн $350 миллион деп аныктап, рубльди дээрлик эркин жүгүртүүгө кое берди. Кыргызстандын улуттук банкы болсо доллардын кескин кымбаттоосуна жол бербөө үчүн резервдер жетиштүү деп жатат. Ал ортодо орус экономикасындагы оорчулуктарды Кыргызстан түздөн түз сезүүдө. Ал эми өлкө бажы биримдигине кошулгандан кийин абал кайсыл жакка өзгөрүшү мүмкүн? Финансылык кризис маалында каражаттарды үнөмдүү колдонуп, үй бүлөлүк бюджеттин киреше чыгашасын саноо маанилүү дешет финансисттер. Үй бүлөлүк бухгалтерияны жүргүзүү сырлары менен Русланбек Акимханов элдик экономика рубрикасында бөлүшөт. Орусиянын Борбордук банкы 5 ноябрдан тарта валюталык интервенциялардын бир күндүк лимитин $350 миллион деп аныктады. Бул деген Борбордук банк валюталык рыноктон четтеп, рубльдин долларга болгон катнашын дээрлик эркин жүгүртүүгө кое берди дегенди билдирет. Бирок Борбордук банк азырынча рубльди эң жайкын койбогонун айтып, жөн гана валюталык саясатын өзгөрткөнүн айтууда. Ал ортодо орус рублинин куну кескин түшүүсү сомдун курсуна түздөн түз таасир этип, өкмөт алдыдагы 2-3 жылда кыйынчылыктар болоорун ачыктады. Кыргызстандын улуттук банкы жыл башынан бери рынокко $350 миллион чачкан. Мунун дээрлик 37%, тактап айтканда $128 миллион интервенция сентябрь айынан бери ишке ашырылган. Бирок ошол эле маалда доллардын кунунун кыйла жогорулашы дагы дал ушул соңку айларга туура келүүдө. Эгер сентябрда $1 52 сом турган болсо, соңку күндөрү 58 сомдун тегерегинде болууда. Жыл башынан бери болсо доллар 9 сомго чейин кымбаттаган. Бирок улуттук банк доллардын мындан ары өсүүсүнө фундаменталдуу себептер жок деп ынандырууда. Азыркы күндө кирген доллардын көлөмү чыгып аткан доллардын көлөмүнө барабар эле болуп атат да. Ошон үчүн мен айтып атам да, ошон үчүн мындай аябай чоң негиздери жок. Коптонбой деле коюш керек, бирок кичине сом деген биздин режимибиз свободный плавающий курс болгондон кийин кичине жөөдө болуп турат, жылдыйлап турат. Бул деген нормальный ситуация да. Ал эми кыргыз сомунун кунун кайсыл фундаменталдуу факторлор аныктайт? Албетте бул Орусиянын финансылык рыногунун абалы. Орус банктары санкцияларга кабылып, ага кошумча мунайдын баасы кескин түшүп, кесепетинде орус рубли болуп көрбөгөндөй арзандоодо. Бул жагдайдын кыргыз экономикасына түздөн түз таасир этип жатканын айткан өкмөт башчы алдыдагы 2-3 жылда финансылык экономикалык олуттуу оорчулуктар болоорун эскертти. Кризистик көрүнүштөрдү биз азыр эле сезип жатабыз. Мисалы, сомдун девальвациясын алсак, Россиянын рубльдин девальвациясы акыркы 4 айдын ичинде 29%га түшсө, биздин сомубуз ошол эле мезгилде 12%да кармап калууга жетиштик. Бул маселеси биз түз корреляция болгондугун биз түз эле көрүп атабыз. Же күйүүчү, майлоочу материалдарга баарын көтөрүлүш абалын алсак, мында да биз толугу менен кошуналга байланыштабыз. Дагы бир жагдай бул Орусиядагы мигранттардан келүүчү каражаттардын долларлык көлөмүнүн кыскаруу коркунучу. Себеби ал жакта иштеген кыргыз мигранттары айлыкты рубль менен алышат. Ошондо мындан бир нече ай мурун эле 30 000 рубль айлык алган мигранттын кирешеси доллар менен санаганда $1000 чукулдаса, азыр бул $700 дагы жетпейт. Дагы бир маанилүү жагдай Кыргызстандын соода балансы тең салмаксыз болуп, соңку 8 айда импорт 79% түссө, экспорттун көлөмү 21% болгон. Андыктан доллардын курсунун өзгөрүүсүнө бүтүндөй өлкө экономикасы сезимтал келип, дээрлик доллар менен аласа бересеси жок карапайым тургундардын дагы капчыгына оорчулук келүүдө. Кымбаттап атат да бар жок элечи. Бизде десең эле доллар кымбаттап кетти, доллар. Ошо минус болуп атат. Аны менен ошо продуктылар баасы өсүп атат. Бензиндин баасы өсүп атат дегенде турмуштун бардык жагына эле таасир берип атат. Доллардын курсу өсүшү жакшы эле. Себептен айлыгым ошо курска жараша болот. Кадимки эле кийим-кечекти алсаң, буга чейин 1000 сомдук бир кийим алсаң, эми доллар өскөн сайын ал уже 1500 болуп, бир жылдан кийин может 2000 болуп кетет. Азыр эми ошол эле 1000 сомго андан сапаты жаманыраак куртка аласың, мисалы. Эми грубо айтканда кичине диетага отурасың дегендей кетти. Мага мындан айырмасы деле жок. Айырмасы жок. Сом менен айырып аласыз да? Сом менен да, доллар менен алган жерлерим бар. Эми доллардын көтөрүлүшү менин эле жеке жашоо эмес, бардык жерге эле таасирин тийгиз атса керек.
мисалы ал доллардын көтөрүлүшү бизге келип аткан товарлардагы айрыкча могу күйүүчү майлардын көтөрүлгөнүнө дагы түзөмсүз байланыш. Бул болсо бардык нерсенин кымбатташына алып келип атат да. Эми азыркы учурда буга чара көрүү деле билбейм, азыр өкмөттүн колунан келбейт го. Көтөрүлгөн үстүндө эле жүрсөк керек. Бир катар курулуш компаниялары доллардын кымбаттаганын айынан айрым кардарлар алган патерлер үчүн айлык төлөмдөрүн жүргүзө албай жатканын айтууда. Ар кандай маалыматтар боюнча кайтарымсыз карыздардын көлөмү 30%дан ашууда. Ошол эле маалда Кыргызстан тышкы карызды доллар менен төлөйт. Республикалык бюджетте болсо доллардын орточо курсу 53 сомдун тегерегинде деп көрсөтүлгөн. Уштапта болсо дээрлик 58 сомго жетүүдө. Мындан улам Каржы министрлиги бюджеттин чыгаша бөлүгүн 2 миллиард 700 миллион сомго көбөйтүү боюнча сунушту парламентке жолдогон. Доллар темасын улай өкмөт ошол доллардын курсунун көтөрүлүшүнөн улам кыйынчылыктар болоорун эскертти. Ал эми мына ошол кыйынчылыктардын кесепетин жумшартуунун кандай жолдору бар? Бул туурасында биз бүгүн жогорку кеңештин экономика жана фискалдык саясат боюнча комитетинин төрага орун басары Улукбек Кочкоров менен сүйлөшөбүз. Улукбек мырза, мынакей өкмөт кыйынчылыктарды болоорун айтты. Эми негизги маселе бул ошол кыйынчылыктардын кесепеттерин кантип жумшартуу керек деген болсо керек. Соода балансыбызды ала турган болсок, бизден чыгарылган продукция менен кирип аткан импорттун экөөнүн соотношениясын карап көрсөк, 1 долларга товар алып чыксак, 4 долларга товар алып кирип атабыз. А ошол 4 долларга алып кирип аткан товарыбызга биз доллар менен төлөп атабыз да. Демек Кыргызстандын экономикасынын ичинен 1 доллар келсе, 4 доллар кайра чыгып кетип атат да. Мындай жагдайда улуттук валютанын курсу кармалып турушу, көпкө кармалып турушу бул мүмкүн эмес да. Жакында ушул өзүбүздүн комитетке өкмөттүн токтому менен бекитилген Кыргызстандын 15-17 жылды среднесрочный неме дейт, прогноз. Кыргызстандын өнүгүүсү боюнча божомолу келип түштү. Ошол жерде дагы мындай бир маалыматтар келтирилгенде, эгерде ушу 1-квартал 2014 жылдын 1-кварталдагы эле тикелей инвестициялардын келиши жана кайра ошолордун сыртка чыгып кетиши боюнча статистиканы карап көрсөк, былтыркы 1-кварталга салыштырмалуу быйылкы 1-кварталда болгон 94%га төмөндөп кеткен дагы бизге инвестициялардын келгенинен чыкканы көбүрөөк болуп 64 миллион долларга түзгөндө. Демек, Кыргызстан экономикасында бүгүнкү күндө инвестициялар келип, жумуш орундар түзүлбөстөн кайрадан жабылып, сыртка чыгып кетип атат деген бир коркунучтуу бир акыбалды көрсөтүп турат да. Мындай жагдайда биз доллардын курсунун улуттук валютанын курсунун кармап калышыбыз өтө татаал болот. Ошондуктан кескин түрдө бүгүнкү күндө өкмөтүбүз иш-чараларды аткарыш керек. Кандай иш-чараларды? Бул жумуш орундарды түзүү жана өзүбүздө жаңы импорттун ордуну толуктоо. Биз ошо импорттап алып келип аткан товарларны өзүбүздөн чыгарган иш-чараларды жүргүзүшүбүз керек да. Ошону менен стабилизация кылышыбыз мүмкүн. Албетте стратегиялык пландагы иш-чараларды айтып атасыз, бирок эртең эле ал абал жакшырып кетет деп күтүү кыйын да. Бирок ошол эле маалда мисалы үчүн сомдун кунуна таасир этүүчү фундаменталдуу негизги себептер азыр деле көрүнүп атпай. Бул түздөн-түз орус банктарынын таасири, ошол эле мунайдын баасы арзандап атат, аларда рубль болсо түшүп атат. Сиз айткандай мигранттардан келген которуулар азаят деген коркунуч бар. Дагы бир маселе ошол эле Американын базасы чыгарылып кетип атат, андан түшө турган доллар көлөмүндөгү каражаттар дагы кыскарат. Жана башка көптөгөн жагдайлар азыр ушул сомдун кымбатташына себеп бере турган жагдайлар болуп атат да. Демек, өкмөт азыр кандай чукул чараларды көрүшү керек? Себеби биз сиз айткандай импорттон көз каранды болгондуктан бул түздөн-түз келип эле ар бир жаранга таасир этип атпайбы доллардын курсу? Себеби баалар кымбаттайт базарда. Азыр муну кескин түрдө мына 1 айда же 2 айда оңдоп коюу мүмкүн эмес. Албетте муну кылса болот. Бирок бул биздин баягы золотовалютный запастарыбыз деп коет. Ошондон көп акчабызды тышташыбыз керек да, интервенция кылышыбыз керек. Бирок эми улуттук банк деле такай эле интервенция кыла албайт. Алардын дагы 2 миллиард доллар резерви бар. Болгону 2 миллиард долларлык бизде резерв бар. Биз улам эле жаңгындай кылуу менен биз өзүбүздүн дүйнөлүк рейтингде бир топ немебизди түшүрүп алышыбыз мүмкүн. Тилекке каршы биз ушул эгерде бажымды биримдигине кире турган болсок, баягы баа кандай өсүү болобу же ордунда калабы, ушул боюнча өкмөт дагы жакшы мындай
маалымат бербей аткандыгынан дагы элде ушундай бир ажиотаж болуп атат. Ошондуктан жакшы анализдерди жүргүзүп туруп өкмөт жоопкерчиликти мойнуга алуу менен ушундай бир түшүндүрүү иштерин да бүгүнкү күндө элдин арасында жүргүзүүсү абзел деп ойлойм. Себеби элде мындай коркунуч бар. Keskin түрдө бүт товарлар кымбаттап кетет экен, ошого кичине запас кылып алайлы деген ойлор да болуп атат да. Ушул ажиотажды да бүгүнкү күндө кичине жөнгө салыш керек деген ойдомун. Ошол эле маалда мынакей азыр өкмөт азыр эле айтып атат, таасирин сезип атканын. Кошулгандан кийин, бажы биримдикке кошулгандан кийин Россиянын экономикасы стагнация абалына келди деген анализдер айтылып атат. Рубльдин куну мындан ары дагы түшө берет. Мунай болсо $60 чейин баррели түшөт деген божомолдор бар да. Бул ушул коркунучтардын баарын эгер эске алганда, Кыргызстан Бажы Союзга кошулгандан кийин экономикалык көрсөткүчтөрү кайсыл жагына кетиши мүмкүн экен? Ушундай кандайдыр бир анализдер барбы? Тилекке каршы ушундай анализдер жок. Биз айтып атабыз да, ар бир тармак боюнча силер мындай модельдештирүүнү жасашыңар керек эле деп. Ар бир тармак ошол эле тигүүчүлөр болобу, ошол эле башка мына мөмө жемиш чыгаргандар кимдер болбосун, ошолор боюнча ошолордун шартын алып, бүт немелерди кылып туруп бир модельдерди түзүп көрүшүңөр керек депчи. Бирок тилекке каршы ушу жасалбады дагы, албетте эмне болоору бүгүнкү күндө бүдөмүк болуп атат да. Эч ким ачык айта албай атат кандай болчу. Албетте бүгүнкү күндөгү мына Россиядагы экономикага тийгизип аткан залакалары Кыргызстанга тийгизбей койбойт. Эгерде биз бажы биримдикте болсо, бул таасир андан да күч болот да. Ошону биз эсибизде дайыма тутушубуз керек. Дагы бир нерсе, мынабы батыштын болуп аткан баягы санкциялары бул эми гана берип баштады да. Бул мындан ары дагы мындай катуураак таасирин бериши мүмкүн. Демек, мына бүгүнкү болуп аткан процесстер дагы мындай оорчундуураак болуп, Кыргызстанга кедергесин тийгиши мүмкүн. Ооба, премьер-министр айтпады алдыдагы 2-3 жылда белибизде бекем болушубуз керек деп. Демек, бул жагынан алып караганда анда азыр мынакей ушул маалда парламент ошол Бажы Союзга кошулуу боюнча мыйзамдарды карап жатпайбы? Демек, ушул суроолорду тагыраак берип, өкмөттөн тагыраак жоопторду алганга аракет кылып, анан ошонун негизинде чечим алыш керекпи деген суроо пайда болот да. Ошол эле мына азыр биздин Бажы кодексибиздин ордуга башка жаңы мыйзам кирип атат. Ал мыйзамда ушу үчүнчү өлкөлөр менен, бажы биримдигине кирбеген үчүнчү өлкөлөр менен соода саттык маселеси квоталанышы мүмкүн, лицензияланышы мүмкүн деген дагы шарттар жазылып калганда, бул биздин либералдык экономикага эч качан жооп бербейт да. Мен бүгүнкү күндө билбейм кайсы ошо бизнесмен бүгүнкү күндө ошол башка мамлекеттерден, ошол эле Кытай менен, Турция менен же Эмират менен иштөө үчүн лицензия алууга даяр, же болбосо квота алууга даяр. Ошол эле бизге кирген бүгүнкү күндөгү 16 мыйзам боюнча мына биринчи окууда биз карап көрдүк. Менин көз карашымда бул мыйзамдарды ошол Евразиялык экономикалык интеграциялык уюмдун эксперттери жазгандай сезилип турат. Себеби ал жерде Кыргызстандын көп кызыкчылыктары эске алынган эмес да. Ошол эле мына азыр биздин Бажы кодексибиздин ордуга башка жаңы мыйзам кирип атат. Ал мыйзамда ушу үчүнчү өлкөлөр менен, бажы биримдигине кирбеген үчүнчү өлкөлөр менен соода саттык маселеси квоталанышы мүмкүн, лицензияланышы мүмкүн деген дагы шарттар жазылып калганда, бул биздин либералдык экономикага эч качан жооп бербейт да. Мен бүгүнкү күндө билбейм кайсы ошо бизнесмен бүгүнкү күндө ошол башка мамлекеттерден, ошол эле Кытай менен, Турция менен же Эмират менен иштөө үчүн лицензия алууга даяр, же болбосо квота алууга даяр. Ушул маселелерди мен айтып атканым жаңа ошол Евразийский экономический неменен комиссиянын эксперттери жазылган боюнча кабыл алып калган болуш керек деп айтканым дагы ушундан болуп атат да. Мындан сырткары мынабы эркин экономикалык зона боюнча мыйзамыбыз да бар. Ал жерде жазылып турат бүгүнкү күндө. Эгерде ошол СЭЗдин субъектиси Кыргызстанга алып чыкса, 30%-ын гана алып чыга алат налог төлөбөстөн. Калган 70%-ын төлөп алып чыгат деп турат да. Азыр эми жаңы мыйзамды сунуштаганда ал жерде жазылып турат, бажы уюмуна кирген
мамлекеттердин территориясына 30 гана пайызын алып кире алат, салыгын төлөбөстөн. Калган бардыгын салыгын төлөп алып кирет деген ушундай бир нормалар да бар да. А негизинен биздин ошо бүгүнкү күндөгү ошол эркин экономикалык зонада иштеген субъектлер Казакстанга багытталган ишканалар болчу, Россияга багытталган ишканалар болчу. Биз алардын да мүмкүнчүлүгүн чектеп койгондой болуп атабыз да. Мындан да башка мына салык кодексин ала турган болсок, ал жерде ушундай нормалар кирип калган. Эгерде Кыргызстанда переработка болгон товарлар бажы биримдигинен кирсе, бул поставка кийин нулевой болуп эсептелет, нулевой ставка деп коет. НДС'ти 0 неме менен, кийин себеби ошого кеткен НДС'терди бардыгын кайтарып алганга бюджеттен мүмкүнчүлүк бар. А ошол эле үчүнчү мамлекеттерден алып кирилип переработка болгон товарлар үчүнчү мамлекеттерге кетсе, освобожденный болот деп. То есть бул баягы бюджеттен кайтарылып, ошол кетирген чыгымдар кайтарылып берилбейт деген ушундай бир немелер бар да. Кескин түрдө биздин баягы үчүнчү мамлекеттер менен боло турган иш аракеттерибизге залакасын тие турган нормалар кирип калган да. Ошолорду азыр биз колдон келишинче оңдоп, ушу бардык бизнес ассоциациялар менен отуруп, ушул туура эмес жерлерине оңдоо жака иш аракет кылышыбыз керек. Мен ойлойм, негизинен бүгүнкү күндө саясий чечим кабыл алгандыктан кирүүбүз уже анык болуп калды. Бирок анык болгондо ошол мүмкүн болушунча өзүбүздүн кичине бир кызыкчылыктарды сактоо менен кирсек жакшы болот элек. Доллардын куну өсүп, ага улай баалар кымбаттап жаткан маалда жеке бюджетиңизди так санап, чыгашаларды колдон келишинче кыскартуу маанилүү. Адатта бай адамдар ар бир тыйынын санап, келечек жөнүндө эртерээк ойлонуп, туура пландарды түзүшөт. Ал эми бүгүнкүсү менен гана жашаган адамдар керексиз чыгашаларга кириптер болуп, бюджетин так санабагандыктан алардын финансылык келечеги дагы бүдөмөк. Финансылык туруктуулук бул дени сак үй-бүлө, билимдүү балдар, ишке ашкан максаттар жана бакубаткарлык. Дал ушул финансылык туруктуулуктун эң маанилүү элементи болгон үй-бүлөлүк бюджет жөнүндө Русланбек Акимханов элдик экономика рубрикасында айтып берет. Бул квартплатага, бул болсо англискиге, бул болсо жолго. Бүгүн биз жеке жана үй-бүлөлүк бюджет жөнүндө сөз кылабыз. Кызыгы бирдей эле киреше тапкан үй-бүлөлөр ар кандай жашоо деңгээлинде болушу мүмкүн. Бириси айлыктан айлыкка жашап, айдын соңунда карызды алган учурлары болсо, экинчиси болсо баарына жеткизип, ал турсун ашырып, инвестицияда топтошот. Финансисттер пассив жана актив түшүнүктөр менен сүйлөшкөндү жактырышат. Пассивге бардык киреше алып келбей турган нерселерди киргизишет. Алар тамак аш чыгашалар, коммуналдык кызматтар, бензин чыгашалар, кредит төлөмдөрү жана башка. Актив болсо булар киреше алып келе тургандар, мисалы жер, кыймылсыз мүлк, баалуу кагаздар, акция же облигация. Бул жерге дагы пенсиондук чогултуулар жана билим берүүгө чыгашаларын киргизсе болот. Анткени келечекте алар чоң актив болот. Бирок өкүнүчтүүсү көпчүлүк үй-бүлөлөр пассивдер менен иш алып барууда. Акчаны башкаргандан абдан көп нерсе көз каранды. Эгерде туура колдонгонду, туура башкарганды билбесеңиз, акча канча акча таппаңыз, кандай акча колуңузга тийбесин, анын пайдасы тийбейт да адамга. Биз ушуну өтөбүз, баягы тренингде айтабыз да. Негизи акчаны короткон боюнча адамдар 3 категорияга бөлүнөт. Биринчи категорияга баягы тапкан акчасынан азыраак короткон адамдар кирет да. Алар деген баягы топтолгон акчасын көбөйтүп айдан айга, жылдан жылга байый беришет. Экинчи категорияда болсо канча тапса ошончо коротуп салган адамдар кирет. Алар эптеп-септеп, биз кыргыздар айтмакчы, эптеп-септеп айдын аягына жашап чыксак болду деген эме менен жүрүшөт да. Анан айдын аягында айлык алышат да, кайра эле баягы тас кейпине келип, баягы эле бир айга жеткирбей коротуп салышат. Үчүнчү категориядагы адамдар, алар феноменалдуу адамдар деп айтабыз биз тренингде. Анткени алар тапкан акчасынан да көп коротушат бир айда. Үй-бүлөлүк бюджетти алып баруунун көптөгөн жакшы жактары бар. Эң алгач ал дисциплинага үйрөтөт. Графалардагы сандарды көрүп, көптөгөн импульсивдүү сатып алуулардан баш тартып, пландалган нерселерди алууга умтулабыз. Ал пландаштыруу болсо карыздык саздарга түшүп кетүүдөн сактайт. Баарыбыз билгендей, ал жерге оңой эле түшүп кетсе болот. Келечек арнап каражат бөлгөндө сарамжалдуулук адаты калыптанып баштайт. Мисалы, эмоция калтырып, кредитке экинчи телевизор же смартфон сатып алуудан. Эң биринчи сиз деген жок, мен байым, үй-бүлөлүк бюджетти жакшы башкарам десеңиз, ошондон баштаңыз. Өзгөртүңүз оюңузду. Эгерде ишенесизби ошо жетериңизге, ошо финансылык максаттарыңызга, анда жетесиз. Ошого ишениш керек. Чындыгында көптөгөн жаштар келечекке азыртадан кам көрүп, жеке бюджеттерди алып барууну башташууда.
Ал жаштардын катарына Каныш айда кирет. Ал жеке финансыларды туура башкаруу бул бактылуу жашоонун компасы дейт. Ошо тренингке келип өзүңдүн чөнтөңдү акчаңды рационалдуу кылып кандай кылып коротуш керегиңди, кайсы жакка кетиришиң керек, кайсы жакка кетирбей эле коюшуң керек, деги бул жерге алып барып акчаңды салышың керекпи, жаякка салбашың керекпи, ошонун баарын анализдегенди угуп үйрөнүп калдым да. Ошондон кийин анан кичине мээме акыл кирип көрсөм мындай кылса да болот турбайбы, акчаны деген жөн эле корото бербей, ар кайсы жакка өзүң каалагандай эле корото бербей, аларды дагы ар бирине тастыктап, буну бияка деп бөлүштүрүп турсаң, акча өзү дагы мындай контролдонуп, кичине планың дагы ишке ашып турат экен да. Эксперттердин айтуусунда акчага туура эмес мамиле эки типте болушу мүмкүн. Же акча каражаттардын баркын билбөө, же алардын жашоонун мааниси катары көрүү. Экөөндө тең киреше көбөйбөйт. Анткени акча каражаттардын туура мамиле куруу өтө маанилүү болуп саналат. Туура мамиле албетте көп нерсени камтыйт. Ал эми туура мамиле куруунун башаты бул каражаттарды саноодон башталат. Көпчүлүк үчүн бул өтө кызыксыз, майда иш болуп көрүнүшү мүмкүн. Бирок Каныш айдын айтуусунда эгерде максатың жана мотивацияң бар болсо, бул иш өтө оңой болуп калат. Үй бүлөлүк бюджетти ар бир адам, ар бир үй бүлө жүргүзүүгө абзел да. Анткени эгерде сен билбесең үй бүлөңө бир айда канчалык киреше болуп атса, канчалык чыгаша болуп атканын билбесең, сен эч кандай пландарды түзө албайсың дагы, эч кандай конкреттүү иштерди жасай албайсың. Ошон үчүн эгерде сен көп иштерди кылам десең, эмне кылып жатканыңды көргүң келип жатса, үй бүлөлүк бюджетти контролдоп, карап туруш керек. Бюджетти пландоо үчүн атайын билимдин кереги жок. Интернетте бекер көптөгөн уюлдук телефондорго арналган программалар бар. Алар сиз үчүн анализ кылууга даяр жана алар аркылуу кайда каражаттарыңыз кетип жатканын көрсө болот. Эгерде сиз кагаз бетине жазганды жактырсаңыз, анда жөнөкөй эле дептерди ачуу жетиштүү болот. Ал жерге сиз үй бүлөңүздүн чыгашаларын жана кирешелерин жазуу керек болот. А эгерде үй бүлөлүк бюджетти кантип башкаруу керек деп сурап жатсаңыз, төмөнкүдөй маалыматтар сизге кызыктырушу мүмкүн. Үй бүлөлүк бюджеттин башкаруунун эң кеңири жайылган ыкмалардын бири бул 4 конверт эрежеси ыкмасы. Биринчи конверт же чыгашалардын биринчи беренесине келечекке болгон салымдар жайгашмакчы. Эң оптималдуу вариант бул үй бүлөнүн бюджетине кирүүчү ар бир кирешелерден 10% бөлүп коюу керек. Аларды чыдабай кетип коротуп салуунун алдын алуу үчүн банкка салып койгон туура болот. Экинчи конверт же чыгашалардын экинчи беренесине коммуналдык чыгашаларды жайгаштырабыз. Үчүнчү конверт эң чоң чыгашалар жайгаша тургандыктан эң чоң конверт болмокчу. Бул күнүмдүк жашоого сөзсүз керектөлүүчү чыгашалар болот. Мисалы тамак аш, транспорт, билим берүү чыгашалары. Эгерде кредиттөөлөө милдеттеме бар болсо, анда аны 4-күнчү конвертке салабыз. Эгерде айтылган конверттерден каражат артып калса, аларды каалаган чыгашаларга колдоно аласыңар. Бирок эгерде каражаттар коротулбаса, анда ал каражаттарды биринчи конвертке салып же башкача айтканда келечекке инвестиция кылуу туура болот. Баары бүткөн соң, жаңы айды пландаштыруу абзел. Бардык эле ишти баштоодо анын максаты өтө маанилүү. Эгерде сиз чыгаша жана кирешеңизди эмне үчүн санап жатканыңызды так билбесеңиз, анда бул пайдалуу адатты бат эле унутуп каласыз. Бул Капитал командасы даярдаган аптанын экономикалык обзору болду. Ушул жана башка экономикалык кабарларды 3W Check It, Capital Check It KG сайтынан окусаңыз болот. Ошондой эле бизди YouTube, Facebook, Twitter социалдык түйүндөрдөн таба аласыз. Жеке бир акчабыз Capital KG. Ишиңизге ийгилик.